Абушка менен кемпир болгон экен. Бул экөө жашаганына 60 жыл өтүптүр. Убакыт бир караганда узак көрүнгөн менен ушунчалык бат эле өтүп кетет. Узак бул Абушка менен кемпир 60 жыл жашаптыр. 60 жылдын ичинде мындай казан аяк кагышат деген бул экөөнүн казан аягы деле кагышпайт экен. Мындай элге билинбейт экен да, экөөнүн бир чыр чатагы эч билинбейт экен. Казан аягы деле кагышпайт. Ушунчалык ынтымактуу жашашты. Мунун сыры эмнеде деп ойлойбуз? Мунун сыры ушунча жыл бактылуу ынтымак жашаган сыры бир сыр сандыкта экен. Бир сандыкта экен. Ошол сандыктын ичинде кантылыптыр, бактылуу жашаш. Ушул сандыкта эмне бар экен деп Абушкасы бир сураганда, ичинде эмне бар экен деп ушунчалык кызыгып, бул кандай сандык экен, ичинде эмне бар деп барып ачайын десе, ушундай жылмаюу менен айтыптыр: "Мен сизге сураныч, мен уруксат бермей сайын сиз колуңузду тийбей эле койсоңуз. Сизден сураныч" деп мындай жылмаюу сөз менен, жакшы сөз менен суранат экен. Баягы жаш жигиттин, жаңы үйлөнүп аткан жигиттин жүрөгүндө толуп турган, ушунчалык жакшы көрүп, сүйүп турган бул келинчегинин сөзүн бир закондой кабыл алыптыр да. Макул деп ошол бою тийбептир. Кээде айтат экен, ушу сырды эмне бар экен деп кызыгат экен, бирок баягы турмушка жаңы чыгып аткан айткан сөзү кулагына жаңырып тургандай болуп тийбейт экен. Ошентип айлар айга, жылдар жылдарга өтүп атып, 60 жыл өтүп кетти. Кандай өткөнүн билбей калган. Ушунчалык ынтымактуу бири-бирин сыйлап жашаптыр. Бирок сыр ушундай сандыкта эмне бар экен деген ою бар экен да. Сандыкта эмне болду экен? Бардык болбосо экөөнүн ортосунда бардык нерсе ачык айкын болот экен. Эч бир сыр жок экен. Бирок бир сыр ошо сандык экен. Сандыкта эмне бар экенин аялы гана уруксат бергенде андан кийин тегендеген ошол гана сыр бар экен. Ошентип өлүм кашкабактын ортосуна дегендей убакыт зымырап өтүп, кемпир бир катуу ооруга ооруп төшөктө жатып калат экен. Табып келип, кемпирдин тамырын көбүрөөк кармап отуруп, айтат экен Абушкага, акырын шыбырап: "Ар жак бирдаңызды көрө бериңиз, дайындала бериңиз" деп айтат экен. Бул сөз Абушкасына аябай оор тиет экен. Анткени караганда ажырап калуу кемпирден же күйөөсүнөн өтө кыйын. Жаш кезде ажырап калса, күйөөсү табып кетет аял, же эркек аял табып кете берет, катын жолдо бала болду деп кетип калышы мүмкүн, көнүп кетиши мүмкүн, бирок карыган кезде өтө кыйын болот экен. Бул сөз абдан оор тиет экен. 80 жашындагы өзүнө тың болгон Абушка дагы бул сөздү уккандан кийин өзүн таштап шалдырай түшөт экен. Бул сөзгө түшүнгөн кемпири дагы Абушкасына түшүнүп, Абушканы айтат экен: "Тиги сандыкты алып бериңиз. Сандыкты ача бериңиз" дегенде бир акырын үн менен айтат экен. Абушка калтыраган колу менен алып, сандыкта эмне бар экен деп ачса, эки куурчак, анан бир баштыкта күмүш теңелер бар экен. Өмүр бою мага сыр болуп келген нерсе ушул экөө. Эмне болгон сыр экен деп кемпирден сураса, кемпир айтат экен: "Мен сизге жаңы турмушка чыгып атканда мага чоң энем насаат айткан. Кызым, эркек менен жашоо өтө татаал, өтө кыйын. Бирок мен сага бир насаат айтам, ошол насаат менен жашасаң, Кудай буйрса алдыңдагы сапарың байсалдуу болот. Мага ыраазы болосуң. Кызым, эгер качан ачууң келсе күйөөңө, эч качан ачууңду билдирбегин. Ачууңду эч качан күйөөңө билдирбегин. Анын ордуна кийизден курчак жасап отуруп ал. Сен ачууңду күйөөң билбесин. Сен качан ачууң келди, ошол ачууңду билдирбесең курчак жасап отуруп ал. Анткени ачууланса, эркек да ачууланат да. Анан эмне болот? Чыр чатак болот. Ошол ачууңду билдирбегин. Ачууңду билдирип, эшикти тарс жаап, анан пиаланы тарс коюп, чайбагыңды ушинтип берсең, кайра орунду күчөтөсүң да. Ошондой ачууңду билдирбегин, анын ордуна күйөөңө билдирбегин да, отуруп ал. Курчакты жасап отуруп ал. Сен ачууң келип аткан күйөөң билбесин. Абушка ушу сөздү уккандан кийин эки курчакты көрүп туруп, ушунча жыл, 60 жыл жашап, эки эле жолу ачууну келтирген турбаймынбы? Эки эле жолу мага ачууң келиптир. Өтө жанакы алсырап турган Абушкасы өзүнө келе түшөт экен да. Өзүнө келе түшүп, өзүнө ыраазы болуп, баштыктагы тыйындардын сыры эмнеде? Дегенде айтат экен, ошол курчактарды сатып топтолгон эмне? Тыйындар дейт.
мына ошондо күйөө аялына ушунчалык кемпирине ыраазы болот экен. Мен ушунча жыл жашап, ушунча жолу ачуусун келтирсем, бир да жолу мага ошол ачуусун билдирбептир дейт. Көрдүңбү? Ачуусун билдирген эмес, казан аяк кагышы мүмкүн, бирок казан аяк кагышканын сырт жака билдирген эмес. Күйөөсүнө да билдирген эмес. Ушунчалык ынтымактуу жашашкан экен. Эркек дагы аялын сыйлаш керек, урматташ керек. Пайгамбарыбыз эң жакшыңар силердин үй бүлөңөргө, аялыңарга жакшы кылган мамиле. Анткени адамдар көчөгө чыкканда бирөө менен мамиле кыла бериши мүмкүн. Жакшы. Бирок аял менен кандай мамиле кылат? Аял менен кандай мамиле кылат?